Мен Дарегиме Жалабат шаарындагы 75-нчи кесиптик лицейдин жамааты кайрылуу келип түштү мага. Буга чейин алар Жалабат шаарындагы номер 1-нчи лицейдин ошол жерди жоюп 75-нчи лицейге кошкон. Мына ушул жерде ошо ашкананы оңдоп түздөп, ошол жерге 3 миллион сом акча ремонт иштерине кетет деп чечим чыгарып берген экен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин билим берүү министрлик тараптан же болбосо эч жактан эч кандай мындай каражат акча бөлүнбөй келет экен да. Азыркы учурда тез арада косметикалык ремонт кылып 950 миң сом азыркы маалда керек экен ошол жергечи. Ушул маселени сиз протоколдук тапшырма ушуну тиешелүү органдарга билим берүү министрлик тарапка айтып, ушул акчаны бөлүп бериңиздер, себеби ал жерде кесиптик лицей экөө биригип атат. 1-нчи лицей менен 75. Ал жерде балдар окуйт. Ушул маселени чечип берсеңиздер. Анан Алмаз Акымжанович, мына бүгүнкү күнү буга чейин менин коллегаларым да бир топ айтып кетти маселе. Бизде эмне болуп атат бүгүнкү күнү? Жанагы эле биздин карапайым элдерибиз алданып, ошол эле мошенниктерге, алдамчыларга алданып, үйсүз, жайсыз калып атат да. Но Сүйөркулова 16 кайсы эмеде 81 жаран ошол жерден мага 80 үй бүлөнүн атынан кайрылышты өткөндө кирип кеткен жогорку кеңешке дагы. Булардын маселеси Сүйөркулова көчөсүндө 146 үй. Бул жерде эки фирманын талашы менен туура бул жерде инвесторлордун фирмасы менен курулбай калган үйдү бүгүнкү күнү Асыл Талипова деген камалып отурат да. Бирок бул адам менен келишим кылган, экинчи фирма договор кылган адамдар эч кандай жоопко тартылбай турат да. Мына ушул адамдарды дагы бир мындай тактап, иреттеп, ушуларды дагы бир иш жүзүндө ашыра турган кылып, аларды да жоопкерчилигин караш керек деп айтат элем. Себеби мына 2 жылга чейин эч кандай ун чыкпастан бүгүнкү күнү 80 биздин карапайым элдерибиз ошол жерден үйдөн жок же акчадан жок калып кетип атат да. Ушуну бир протоколдук тапшырма берип, тиешелүү органдар дыкат текшерип, ушул элдерибизди эртең үйсүз калбай тургандай кылып чечип берсин. Протокол тапшырма берип койсоңуз. Рахмат.